Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, дагы бир жолу сиздерди ушу алдыңыздарда кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө айланган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Иман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит агай Кадырбеков Турганбай Памири инибиздин тоюна келип, жакшы ак батасын берди. Кыргыз элибизге дагы жакшы тилектерин каалоосун айтып, Турганбай Памирини куттуктап коюшуна микрофон беребиз. Мен чын жүрөктөн куттуктайм, бактылуу болсун. Ушундайда биз бир туугандыкты көрсөтүшүбүз керек да, анткени Турганбай бир тууганыбыз Памир жергесинен Кыргызстанга келип, суудай сиңип, алдыңкы катардагы жигиттер катарына кошулуп калды, бирок жакын туугандардын көбү ушул жакта. Ушундайда чакырганда келип, катарында туруп, жакшы күндө эсинде кала тургандай, жакшы сөздөрдү арнап, ак батабызды берип кетсек, бул бир туугандыктын белгиси. Арабызда ынтымак болуп, жүрөктөр баштап бириксе келечегибиз кең болот. Агарып көгөрүп, өсүп өнүп чогулансын. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүн мынакей өзгөчө бир тойдун күбөсү болуп отурабыз. Турганбай менен Гүлнура карындашыбыздын үлпөт тоюна келдик. Машалла, бүгүнкү келгенден көп насаат жакшы сөздөрдү уктук. Жакшы үлгүлөрдү көрдүк. Турганбай мырза, үй бүлөңүздү баарыңыздарды ушул той менен куттуктайбыз. Берикен колуңуздар түбөлүктүү болсун, дүйнөдө дагы ахиретте дагы иншалла бейиштин төрүндө дагы жайылган болуңуздар. Кандай элге кызмат кылып жүргөн болсоңуз, ошо кызматыңыздан иншалла калбастан, элиңизге, жериңизге, диниңизге дайыма кызмат кылган, Кудайым бурса иншалла өзүңүздөрдүн аркаңыздардан дагы жакшы урпактарды пайда кылып, тарбият кылганга Аллахым сиздерге мүмкүнчүлүк берген болсун. Аллахым кабыл кылган болсун. Финалга тапшырма ушундай болсун. Бүгүнкү тойдо туруп туруңуздар, ордуңуздарда туруп туруңуздар. Барыбыз кинодо актёрдук кылган Шағалды удушка қалып, жығыта қоя жаздадыға. Биеттен тосып. Ең соңғы сүрет. Мұна сүрет үшін отдельный приз береміз туғандар. Сүретті қараңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу сүйүктүү кыргыз элибиз, баарыңыздарды ушундай той менен куттуктайм. Турганбай деген уулуңуздар үйлөнүп атат. Памирден келип, Турганбай Памири Памирден келип, ушу элибизге келип, өзүнүн элинде эмгеги элге сиңип, блогерство, журналистика менен, коомдук иштер менен таанылып, илим алып, алдыга өсүп келаткан мыкты жигит Кыргыздын Турганбай Памири үйлөнүп атат. Ошо үйлөнүп аткан жигитибизге, инибизге чын жүрөктөн бактылуулук каалайбыз, эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам менен Хадижа энебиздин сүйүүсүн берсин. Адам атабыз менен Обой энебиздин сүйүүсүн берсин. Жана баардык эки дүйнөнүн жакшылыктарын берсин. Ар дайым ушундай элибизге кызматын кылып жүрө берсин. Турганбай иним, дайыма сени менен биз алдыга жүрө бер, өсө бер. Памирлик туугандарга да айтып кетерим, сиздер жалгыз эмессиздер. Буюрса биз кыргыз элибиз сиздерге ар дайым колдоо көрсөткөнгө даярбыз. Мухаджирлерге ансарлар кандай жардам берген болсо, эки үй болсо бир үйүн бөлүшүп, эки наны болсо бир нанын бөлүшүп үчүн кандай колдоо көрсөтсө, памирлик туугандар сиздерге буюрса колдоо көрсөткөнгө ар дайым даярбыз. Ишиңиздерге ийгилик, баарыңыздар кыргыз элим. Дайыма ушундай жакшылыктар боло берсин. Мамлекетибиз өнүгүп өсүп, дайыма ыйман жагынан, адеп жагынан, бүт жагынан өнүккөн мамлекеттердин алдында болойлу.
Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мына бүгүн биз жакшылыкка күбө болуп отурабыз. Ушундай жакшылык тойго насип кылган жаратканга шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Бүгүн кыргыз элибиздин сүймөнчүлүгүнө айланган Памирден келген Турганбай инибиздин үйлөнүү үлпөт тою болуп өтүп атат. Мына ушул үлпөт тойго келип күбө болуп жакшылыкта отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Турганбай иним, жубайың менен кармашкан колуңар үзүлбөй ар дайым бекем болуп, кошо карып, кыргыздын чыгаан уул кыздарын тарбиялап өстүргүлө деп ниет кылам. Ошондой эле жана бир байкебиз айтып кеткендей, силердин эгиз уулдарыңар бири Алайга, бири Памирге аким болуп жүрө берсин демекчимин. Памирден келгенде көптүр болгон жок, бирок ушунча кадыр топтоп мен деген устаздарды төргө отургузуп, парламенттин депутаттарына чейин келип, бул жакта коомдук ишмерлер, журналисттер, мушкерлер, кыскасы баары бар экен, ырчылар.